Саламатсыздарбы достор. Азыр болсо да кыска бир сабак өтөйлүк. Ал сабагыбызда жасаган ишибизди кантип сактайбыз жана кантип башка программаларда көрсө боло турган кылып экспорт кылабыз, ошону үйрөнөйлүк. Мисалы үчүн бир сүрөттү жасадык. Аны кантип мисалы үчүн JPEG сүрөткө айландырыш керек, ошону үйрөнөйлүк. Бул үчүн бизге керектүү болгон нерсе албетте оңой эле. Буну сакташ үчүн эч кандай немеси жок. Файл, сохранить дегенди басабыз. Да компьютерибизден бир жерди тандап туруп, Кыргызстан желек дедик. Мисалы үчүн кайсы версияда сактагыбыз келсе, ошол версияны тандайбыз. Мисалы үчүн биз 20-версияны колдонуп атабыз, 2018-жылкы. Кээ бир адамдарда 17-версия бар, 18-версия бар. Бул версиялардагы программа 20-версиядагы файлды ачпайт. Ошон үчүн биз эгер аларды ача алсын десек, мисалы үчүн 17-версияда, 18-версияда тандайбыз дагы сактадык. Эми Кыргызстан желек деп сакталды. Биз муну өчүрүп салсак дагы кийин бизде мынакей могул папкада ошондой файлыбыз турат. Мынакей Кыргызстан желек деген файлыбыз турат. Муну ачканыбызда ошол жерден ачылат. Көрдүңүздөр? Эми албетте бул Кыргызстан желек эмес. Азыр биз муну өзүнүн абалына келтирип коелук. Мындан кийин да сактап коелук. Мынакей могу жердеги кнопканы басып да сактасак болот. Ctrl+S менен да сактасак болот. Так, эми сактадык го экинчи жолу. Ачып көрөйлүк файлыбызды. Файлыбызда экөө болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Бир Кыргызстан желек бар, анын резервная копия деген жашыл болгону турат. То есть CorelDRAW биздин адамзаттын адашышы мүмкүн экендигин эске алган абалда адашып сактап алсак, мурунку сакталган абалындагы сактайт. То есть эки эле файл, үчүнчү жолу сактабайт да. Анткени көп жер ээлебесин деп. Эгерде бизге биз бир нерсени өчүрүп салыптырбыз, мондой болуп калыптыр десек, мурунку резервная копиясына келишибиз мүмкүн. Андан кийин муну бир JPEG же болбосо PNG файл кылып чыгарыш үчүн, то есть бир растровый файл кылып чыгарыш үчүн кандай немеге барабыз? Файл, экспорт, Ctrl+E менен болот. Файл экспорт бастык. Андан кийин бир жерди тандайлы. Мисалы үчүн рабочий столду Кыргызстан желек деген ат менен PNG деп атат. Биз мисалы үчүн JPEG форматын тандайлы. Бул жерде PDF бар, TIFF бар, көрүп бар, кандай варианттар бар. Биз мисалы үчүн JPEG тандайлы. Экспорт десек, уже мол экспорттун варианты чыкты. Мынакей SMIC менен болсунбу, RGB менен болсун, биз экранда эле көрөбүз. RGB менен болсун, Андан кийин башка функцияларын керек болсо өзгөртөбүз. Окей. Эми рабочий столубузду карай турган болсок, мынакей Кыргызстан желек деген бир JPEG пайда болуп калды. Муну ачканыбызда биз өзүбүз жасаган сүрөттү көрсөк болот. Жана муну имейл аркылуу башка бирөөгө жиберсек болот. CorelDRAW программасы болбогон адам да көрө алат ошонткенде. Же болбосо мисалы үчүн силер өзүңөр жасаган сүрөттөрдү интернет аркылуу бөлүшөбүз десеңиздер, ошентип туруп бөлүшсөңүздөр болот. Саламатта калгыла. Буюрса дагы кийинки сабактардан көрүшөбүз.